Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ajmain. Hurmatlı жігіттер, biz bugün buyursa ikinci sabaqты баштайбыз. Мурдагы сабақта автор тууралуу айтканбыз. Анан китептин жазылуусу, китеп кантип аталат ошол тууралуу сөз болгон. Бүгүн экинчи сабагыбыз. Экинчи сабагыбыздын башында дагы ушул Имам Газали тиги шакирт сүйүктүү шакиртине берген насааттар бир насаатына не деп айткан? Айюхал валад Al-Muhib al-Aziz депчи. О, мени сүйүктүү окуучум, сага мен ушундай насаат берем деп айтканда Имам Газали. Эми бул жерде биз азыр Имам Газали насаат берип атат деп угалы барыбыз. Азыркы сабак бул Имам Газалинин экинчи насааты. Кимге? Өзүнүн окуучусуна. Бирок ал өзүнүн эле окуучусуна берип атабы насаатты? Жок, жалпылай эле, Курандан, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн алган насааттары. Айюхал валад Ан-насихату сахлун вал мушкилу кабулуха. Бұл жерде айтып атат Имам Газали, насаат берүү бұл жеңил дейт. Бирок аны кабыл алуу не дейт? Оор, кыйын дейт да. Чындап эле ушундай да. Азыр мисалы сыртка чыксаң, канчалаган адамдар динди түшүнбөйт да. Анан ошолорго барып кичине Кудай Тааланын барлыгынын бирлигин айтып кичине насаат кылсаң, кабыл алабы? Көпчүлүгү кабыл албайт да. Анан дагы бир жагы жөн эле бирөөгө насаат айтып акылдуу болуу дагы оңой да. Ошон үчүн айтып атат: "Ан-насихату сахлун вал мушкилу кабулуха." Ошол сөз. Эмне үчүн десе, "Лианнаха фи мазакил муттабил хава муррун." Анткени өзүнүн нафсисине эрчиген адамга, өзүнүн каалоосуну ошо дайым күнөө кылып жүргөн адамга сен барып Куран менен сүннөттү айтсаң дейт, ал эмне болот дейт? Ал адам үчүн аябай ачуу болот дейт. Муррун деген сөз ачуу деген да. Алал хусуси ман кана талиб ал-илми расми. Өзгөчө деп, урматтуу жигиттер, өзгөчө деп шари илимдерди алып жүргөн адамдарга дагы айтып атат да бул жердечи. Элестет, сиз менен мага айтып атат. Имам Газали өзгөчө шариат илимин алып жүргөн студенттерге. Эми шариат илимин алып жүргөн студент адамга качан ошол пайгамбарыбыздын насааты ачуу болот десе, ал студент дейт, шариат илимин алып жүргөн студент. Муштагила фадли нафси ва манахиб дуния. Ал атына эле жанагыдай шариат илимин алып жүргөн студент болсо дейт да. Атына. Бул жерде мынал илми расми деген сөз ошол да. Бизде билебиз, мындай суратан деген сөз бар. Суратан дегенде мындай сүрөт эле. Сырткы көрүнүш эле ал шариат илимин алып жүргөн адам, бирок анын ички жан дүйнөсүндө мен шариат илимин алып не кылам дейт? Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн эмес, башка бир дүйнө кызыкчылыктарыны максат кылган адам болуп калышы мүмкүн да. Күнүбүздө деле андайлар бар, жигиттер. Мисалы шариат илимин алып жүрөбүз, бирок максатыбыз эртең келечекте муфтий болсом, келечекте мен алым болуп, эл мени мактаса, бир авторитетке ээ болсом, анткени илим бул адамга авторитет алып келет деген түшүнүктөр бар да. Бул жерде ушундай түшүнүктү Имам Газали талкалап атат да. Ушундай түшүнүктөрдү сындырып атат. Анткени бул өзү көп жылдан бери сабак берип, студенттердин арасынан ошондой түшүнүктө жүргөндөрдү көргөн да. Анан силер ошондой кылбагыла деп айтып атат да бул жердечи. Имам Газали силер ошондой кылбагыла деп айтат. Анткени ошол жанагы талиб суратан жанагы сүрөтүнөн эле мындай эле караган студенттей болбогула, талиб хакыйкый болгула, чыныгы студент болгула деп не кылып атат, бизге керезин калтырып атат. Мындан билдик, биздин жигиттер алып аткан бул жердеги ар бир илимибиз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек да. Ошондо Алла Таала биздин не кылат? Деңгээлибизди көтөрөт. Бул жерде Имам Газали эми ошол ниетиңди да оңдо деп айтып атат да. Бул тууралуу хадистер жаттаганбыз. Иннамал амалу биният деп, ва иннама ликулли имрин ма нава деп. Бардык иштер ниетке жараша болот деп Имам Бухари дагы өзүнүн китебинде биринчи ушул хадисти эмне кылат? Алып келет. Эми бул жерде Имам Газали чыныгы шариат илимини талап кылган студент менен анан жөн эле светский илимди талап кылган студенттин айырмасын айтат да. Карагыла жигиттер, бизде дагы ушул проблема бар да. Силер өзүңөрдүчү кээде
жаңағыдай светский университеттерде оқыған студенттерге салыштырбагыла да. Салыштырбагыла. Анткени алардын максаты, көпчүлүгүнүн максаты. Мисалы диплом алсам болду дейт да. Дипломду болсам болду дейт. Туурабы? Биздин шарий илимин алып жүргөн студенттерге негизги нерсе бул дипломбу? Жок. Негизги нерсе бул ижазабы? Жок. Негизги нерсе эмне? Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү да. Ошон үчүн бул жерде айтканы хада я'тиқадул фаласифа. Бул ошол философтордун түшүнүгү деген сөзү теги шария илиминде албаган студенттерге окшобогула. Силердин максатыңар диплом эмес, силердин максатыңар Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Ким Алла Тааланын ыраазычылыгына жетсе, ал эмне болот? Алла Тааланын бейишине кирет. Алла Тааланын бейишине киргенден кийин Алла Тааланын жүзүнү көрөт, Пайгамбарыбыздын өзүнүн хадиси бар. Сатаруна роббакум кама таруна хадал камар. Силер Алла Тааланы бейиште ошол ачык айкын көрөсүңөр дейт да. Алла Таала ошого баарыбызды жеткизсин. Имам Газали бул жерде экинчи абзасында субханаллахул азим деп таң калып атат да. Сен деле таң калганда я субханалла деп таң каласың го. Имам Газали дагы субханалла деп таң калып атат да. La ya'lamu hadal qadar annahu hina hassala al-ilma idha lam ya'mal bihi. Таң калам дейт Имам Газали. Жанагы илимди диплом үчүн алган адам бул чындап Алла Тааланын ыраазычылыгын максат койбоду да. Ал анда анын проблемасы ошол алган илимиге амал да кылбай калышы мүмкүн да. Анткени анын максаты, мында карасаң да өзүңдү элестесең, мисалы сен азыр илим окуп атасың, максатың Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү эмес, жөн эле диплом алуу. Болсо анда сенде эмне болот? Толтура проблема чыгат да. Ошонун биринчиси эле сен амал кылбай баштайсың илимиңечи. Алган илимиңе, үйрөнгөнүңө амал кылбай баштайсың. Эмнеге? Анткени сенин максатың мадди нерсе болчу да, жөн эле бир барак, ошол баракка жетишчү болгон. Бул жерде Имам Газали да айтып атат да, я субханалла дейт. Ошондой болбогула деп таң калып, анан мынтип айтып атат. Такунул худжату алейхи акад. Эгер бир шарият илимин алган студент илим алып, анан амал кылбаса дейт, ал алган илими ага акыретте каршысына да зыянга өтүп калышы мүмкүн дейт да. Чындап эле, анткени Пайгамбарыбыз хадиси бар. Ал Курану худжатун лак ау алейк. Туурабы? Куран сенин пайдаңа да кепилдикке өтүшү мүмкүн акыретте, сенин зыяныңа дагы. Субханалла, канча эле зыяныма өтсүн деп калат да кебирлерчи. Зыяның өтөт да, анткени сен Куранды жаттап туруп, ичиндеги нерселерди түшүнүп туруп, анан ошого амал кылбасаң эмне болот? Сөзсүз түрдө ал зыяныңга болот да. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз хадисинде ал Курану худжатун лак ва алейк дейт. Дагы бир Пайгамбарыбыз хадисин Имам Газали келтирип атат. Кама кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, инна ашаддан нас азабан яумал кияма алимун лам янфаху Аллаху би илмихи. Хадис түшүнүктүү, Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтып атат, кыяматта эң катуу азап тарткан адамдардын бирөөсү бул ким дейт? Алган илимине, үйрөнгөн сабактарына амал кылбаган адам дейт. Бул сиз экөөбүз үчүн айтылып атат да. Аллахым өзү сактасын, ушул айткан хадиске туура келип калбайлы. Кийин руя анна Жунайд каддасаллаху рухахул азиз. Бул жерде имам Жунайд айтыптыр. Имам Жунайдты суфизм илимини баарыбыз окуп атабыз, жигиттер. Дин тирек үчөө дегенбиз, Ишенүү системасы бул акыйда илими, амал системасы бул фиq, ал эми адеп ахлак системасы эмне дедик? Тасаввуф илими дегенбиз, Тасаввуф илиминен буюрса мына сабактарыбыз болуп атат. Тасаввуф илиминен окуп үйрөнүп атабыз. Бул имам Жунайд дагы бул суфизм илиминде аябай бир өзүнүн статусу бар, өзүнүн бир орду бар, чоң аалым болгон да. Эми ушул имам Жунайдтан неме кылыптыр? Риваят кылыныптыр. Негизи мындай болот. Көбүнчө бул жерде каддасаллаху рухаху деп айтып атпайбы? Биз билебиз, сахабаларды эмне дейбиз? Өтүп кеткен сахабалардын атын айтсак, радиаллаху анху дейбиз. Туурабы? Табииндерге болсочу? Рахматуллаху алейх. Анан алым олия заттар болсо, каддасаллаху сирраху дейбиз да.
Туурабы? Эмне үчүн бул терминдерди айтабыз? Анткени ошол бул жакта уккан адамчы. Сен мисалы Абу Хурайра радиаллаху анху десең, анан Абу Хурайра рахимахуллах десең, негизи экөөнүн тилин айтсаң боло берет. Бирок биз жанагы сахабаларды табииндерден айырмалаш үчүн, жөнөкөй эле адамдардан алым олия заттарды айырмалаш үчүн ошол аты айтылганда ошондой дуалар менен кайрылабыз да. Бул айырмалаш үчүн, Эми бул жерде имам Жунайд руя фил манами ба'да маутихи. Имам Жунайд өткөндөн кийин анын жакындарынан бирөө имам Жунайдты түшүндө көрүптүр. Анан мал хабар я Абул Касим. Касимдин атасы болгон экен, куниясы. Бизде тергеп айтат деп коет. Касымдын атасы болгон экен. Касымдын атасы деп кимди айтып атат? Бул жерде имам Жунайдты айтып атат да. Өттүң бул дүйнөдөн не болду дептир да. Кандай кабар? Не болду деп сураса, имам Жунайд ушинтип жооп берди. Карасаңар. Тохатил ибарат ва фаният ишарат. Бул деген сөз жанагы окуган китептерим, жазган китептерим, булардын баары жок болду деп айтат экен да. Имам Жунайд. Анда не болду десе, имам Жунайд эмне деп айтып атат? Мен жазган китептердин пайдасы тийбеди, бир гана түндө туруп намаз окуганын пайдасы тийди деп айтып атат. Мындан билдик, бул деген сөз анда шари илимини алба, динди үйрөнбө деген сөз эмес. Динди үйрөндүңбү? Анда сен не кыл? Ага амал кыл да. Шарият менен хакыйкатты экөөнүн не кыл? Бирге алып кел деген сөз айтып атат да бул жерде имам Жунайдтагы. Анан бул жерде түндө окуган намаздардын пайдасы тийди деген сөз, түндө билесиңер, тахажжудтун пайдасы көп. Тахажжуд пайгамбарларга парыз болгон, бизге не болот? Сүннөт болот, Эми 39-чу бетте, 3-чүсү айюхал валад деп дагы баштады. Карасаңар, имам Газали ар бир насаат берүүсүндө не деп айтып атат? Айюхал валад. О сүйүктүү окуучум деп айтып атат да. Ла такун минал а'мал муфлисан. Амалыңды не кылба дейт? Жокко чыгарба дейт. Бул тууралуу пайгамбарыбыздын хадиси бар, Пайгамбарыбыз банкрот кимек билесиңерби десе, сахабалар эмне дейт? Банкрот адам бизде ошо акчасы жок адам десе, жок, пайгамбарыбыз айтат, бул чыныгы банкрот бул акыретте болот дейт, Хадисти билесиңер. Бул жерде дагы ошол хадистин негизинде имам Газали не кылып атат? Бизге насаат берип атат. Ла такун минал а'мал муфлисан. Амалдарыңда банкрот болбогун. Ва минал ахвали халиян. Ва таяққан анна ал-илмал мужаррад ла яхузул яд. Билгин дейт, билгин. Бул илимдин өзүнө эле окуу, бул сенин колуңдан кармабайт дейт да акыретте. Бул деген сөз, сен илим окуп туруп эле ага амал кылбасаң, анын пайдасы тийеби? Жок, пайдасы тийбейт. Анткени Куран менен аятка не кылат? Каршы келип калат да. Эми бул жерде имам Газали, урматтуу жигиттер, мисал келтириптир. Ал-мисал яттадихул мақал деген эреже бар бизде, мисал менен ошол сен айтып аткан маселе не кылат? Дагы ачыкка чыгат. Мисал оку дейт. Лау кана ала ражулин бир кишиде дейт, ашарату асяф хиндия. Элестет дейт. Бир киши токойдо жашап атат, токойдо жүрөт. Өзүндө дейт 10 кылычы бар дейт. Эми бул мурдараак жазылып атпайбы? Анан бул жерде кылычты эмне деп атат? Хинди. Мурда ушундай болгон экен, урматтуу жигиттер. Мурда жанагы Индиядан чыккан кылычтар аябай бышык болгон экен да. Бул жерде да ошону айткысы келип атат да. Бир киши дейт токойдо жашайт дейт, анын колунда куралы бар, 10 кылычы бар. Кылычтардагы эң мыктылары дейт да. Эми биз муну мынтип түшүнө алалы. Бирөө бар, анын колунда куралдар бар. Мисалы, оружиялар бар деп коелу, оружиялар бар деп коелу. Бирок дейт, ошол адамга дейт, ошол адамга ва кана ражулу шужаан ва ахлул харб фа хамал алейхи асадун
Бирок ошол токойдо жүргөндө ошол адамга кокустан бир арыстан чыгып калды дейт да. Бул жерде негизи имам Газали арыстанды немеге окшоштуруп атат. Адамды жанагы каулоосу бар го, каулоосу. Бул жерде ташбих бар да, ооба. Балагынан өтүп атабыз, ташбихтин канчадыр рукуну бар дедик, аркану ташбих канча дедик? Арба. Бул жерде дагы ошо арыстанды эмнеге окшоштуруп атат? Адамдын каулоосуна, шахватына окшоштуруп атат. Анткени адам ошол жанагы хадистер бар да, билебиз баарыбызга. Пайгамбарыбыз бир жолу ошо сапардан келатып, жихадтан келатып, азыр биз кичинекей жихадтан чоң жихадка кайттык деп айтып атпайбы өзүнүн хадисинде. Анан сахабалар жанында таң калып сурады да, Аллахтын элчиси кантип чоң жихадка кайтып атабыз десе, бул нафс менен күрөшүү деди. Бул жерде дагы ошол нафсты арыстанга окшоштуруп атат да. Анткени ошо нафс менен күрөшүп, аны жеңүү бул оор. Өзүбүз байкап атабыз, көрүп атабыз, Ошон үчүн арыстанга окшоштуруп атат. Эми бул жерде айтып атат, жанагы кишидей токойдогу кишинин колунда 10 оружиясы бар. Анан жолдон арыстан чыгып калды, кокустан. Арыстан чыгып калса, ал арыстанды дейт. Ал 10 оружиясы менен кантип жеңет? Колдонот. Колдонот да, туура айтасың. Кара, колдонот. Ошол тиги оружиясын октоп туруп анан арыстанды атат да, мисалы, турабы? Ошол оружиясын октоп арыстанды атканы бул ошол амал кылууга окшоштуруп атат да бул жердечи. Сен алган илимиңди аласың, мисалы өзүңчү, окуйсуң, анан амал кылбасаң, кантип эле сен тиги келаткан арыстанды, мисалы, мынтип айта албайсың да. Автомат тур орундан арыстанды атып сал десең, барып атып салабы автоматың барып? Жок. Атып салбайт да. Бул жерде ошол автоматты аласың, аны октойсуң, анан кийин атасың деп айтып атат да бул жердечи. Ошол аракет кылганың эмне болот бул? Амал кылган болот да. Бул жерде ошентип имам Газали мисал келтириптир. Мисалы машалла дагы түшүнүктүү болду, сонун болду. Кийинки сүйлөмүндө вакада дейт. Факада лау кара рожулун 100,000 масалатин илмиятин. Эгер бир киши дейт 1000 илимий маселелерди окусун. Бул жерде шари илимий маселелерди айтып атат да. Уалламаха ва таалламаха. Аны үйрөнүп башкаларга үйрөтсүн дейт. Бирок дейт, валам яамал биха. Ага амал кылбады үйрөнгөнүгө. Үйрөнгөнүгө амал кылбады. Амал кылбаса, анда эмне болот? Ал зыянга учурайт. Ла туфидуху илля бил амал. Амал болсо, илим болсо, бул амал менен эмне болот дейт? Анын пайдасы тиет дейт. Эми бул жакта Алла Таала Кур'ан-ы Каримде дагы айтып атат, жигиттер муну айтып атабыз. Инналлазина аману ва амилус салихат кана лахум жаннатул фирдаус нузула. Кимде ким иман келтирип, анан амал кылса дейт Алла Таалачы. Көрдүңөрбү? Бул ошо иман келтирүү менен эле жанында эмне болот? Амал экөөбүз келип атат да бирге. Иман келтирип туруп амал кылса, ал эмне болот? Бейишке кирет да. Ошон үчүн биздин динибиз, урматтуу окуучулар, башка диндерден салыштырмалып, биз ошол үйрөнгөн нерсебизди практика жүзүндө аткарышыбыз керек да. Бул тууралуу аятта деле, аяттын маанисинде деле айтып атат, Силер алган илимиңерге амал кылгыла, анан мен силер билбеген илимдерге дагы жеткизем деп Алла Тааланын өзүнүн убадасы бар да. Мындан билдик, адам рухсуз, руху жок адам болобу? Жок. Болбойт да. Ошондуктан алымдар окшоштурат, бул алган илимге амал кылуу, ал рухка окшош дейт да. Мисалы бир адам болсо да, ал-илму била амал, амалсыз болгон илим, практика жүзүндө ашырбаган маалыматтарың, анда ал эмне болот дейт? Руху жок адам сыяктуу да. Ошон үчүн бул жерде дагы ошого кайра имам Газали жигиттер маани бергиле деп кайра эмне кылып атат, суранып атат да. Бул жерде Кала Хасан Басри, Хасан Басридин сөзүн айтып коелу, рахимахуллах. Хасан Басри ушундай дептир. Якулуллаху таала ли ибадихи яумал кияма. Кыямат күнү Алла Таала пенделерине айтат дейт. Удхулул жанната, бейишке киргиле бир рахмати, менин рахматым менен дейт. Удхулул жанната бир рахмати. Алла Таала кыяматта бизге эмне дейт экен? Менин рахматым менен бейишке киргиле дейт экен. Биз билебиз,
мына хадисте өттүк, акыйдан да өтүп атабыз. Адам өзүнүн амалы менен бейишке киреби? Жок. Бул тууралуу хадис бар, билебиз. Хадисте эмне деп келет? Аллахтын элчиси дейт. Сиз дагы амалыңыз менен бейишке кирбейсизби десе, пайгамбарыбыз эмне деп айтат? Мен дагы дейт. Качан Алла Таала рахматын алмайынча бейишке кирбейт. Мындан билдик, биздин Ахлу Сүннат вал Жамааттын акыйда ишеними дагы биз амалыбыздын өзү менен бейишке кирбейбиз. Биз эмне менен киребиз бейишке? Алла Тааланын рахматы менен киребиз. Анда эмнеге амал кылабыз? Неге анчын окуган нерселерибизди практика жүзүндө ашырабыз? Анткени бейиште ошол кылган амалдарың менен даражаң көтөрүлөт. Бейиштеги даража бул сенин амалыңа жараша болот. Мындай чыкканда сен Алла Тааланын рахматы менен бейишке киресиң, бирок кылган амалың менен не кыласың? Даражаң көтөрүлөт. Ошон үчүн бул жерде имам Хасан Басри дагы айтып атат: "Удхулул жанната би рахмат". Алла Таала кыяматта пенделердин айтат дейт, мусулмандарга: "Мен рахматы менен бейишке киргиле, вақтасимуха би қадри амаликум". Бирок бейиштеги даражаларды өзүңөрдүн амалыңарга жараша бөлүп алгыла дейт экен да. Мындан билдик, урматтуу жигиттер, биз алган илимибизге амал кылышыбыз керек сөзсүз түрдө. Аллахым ошол нерсеге жеткизсин. Алла Таала баарыбызды өз рахматы менен бейишке киргизсин. Жана кылган амалдарыбыз менен бейиштеги даражаларды насип кылсын. Жогоруда айтылган хадиске амал кылалы. Алла Таала ахиретте, бейиште, фирдауста өз жамалын көрүүнү баарыбызга насип кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ал-Фатиха.